Ак Татыр айылдык кеңешинин депутаттары менен айыл өкмөт башчысы Каныбек Эшмурзаев 1 жылдан бери улуу ата мекендик согушта курман болгондордун эстелигин орнотуу боюнча бир пикирге келе албай келишет. Анткени бюджеттин тартыштыгынан 500 000 сомго багаланган айкелди орнотууга депутаттар макул эмес. Каршы болгон себеби айыл өкмөт дотацияда отурат. Өзүбүздүн жергиликтүү кирешебиз бир 3 миллион тегереги дотация менен 12 миллион, 11 миллион бюджетибиз бар. Айылда чечилбей аткан социалдык, экономикалык маселелер өтө көп. Анан эми же бир паркыбыз болбосо, анан эстеликти эми айыл өкмөтүбүз өнүккөндөн кийин дагы коюп жатат элек да дегендей сөздөрдү айтып депутаттарыбыз каршы чыгып атышат. Айылда эстеликтен да зарыл башка көйгөйлөр да бар экенин айыл өкмөт башчы мойнуна алат. Бирок бул аймактан улуу ата мекендик согушка 45 жоокер катышса, азыркы учурда бир гана ардегер калган. Тынчтык заманда алып келген аталарыбыздын элесин түбөлүккө калтыруу боюнча белгилүү скульптор Тургунбай Садыков менен сүйлөшүп, арзандатылган баада айылга эстелик орнотууну демилгелеп чыккан. Анан улуу ата мекендик согуштун ардегерине бир сыйылмат деген сөз бул жерде эч бир мындай менин кызыкчылыгым деле жок. Эми мен билбейм, айрымдар эми кызыкчылыгы бар деп ойлобаса керек. Мен ушундай түшүндүм, бирок зарылчылык жок болсо мага деле зарылчылык жок анда. Мен эл үчүн эле берди. Бу жерде эч бир эме жок. Мисалы ачыгын айтыш керек. 500 000га, 400 000га, мен 100 000 жанагы эмесе 400 000га андай эстелик эч ким куруп бере албайт. 1 жылдан бери эл өкүлдөрү менен айыл өкмөт башчысынын тирешүүсүнөн жергиликтүү тургундар запкы тартып келишүүдө. Анткени жаңы конуштарда ушул кезге чейин свет жана суу маселелери чечиле элек. Анын айынан жашоочулар ичүүчү сууну кошуна айылдардан ташып келишет. Ал эми электр энергиясы толук кандуу жеткирилбегендиктен кечкисин окуучулар китеп окууга да мүмкүнчүлүк жок. Балдарым өлгөнүмө 3 жыл болду. Мана свети жок, суу жок, кыйынчылыкта жашап атат. Үйлөр эми ал жакшы бүт элек. Сууларды болсо биз мына жакта Аксай айыл өкмөттүн 3 айылынан ташыйбыз. Жакта болбой калса, ошол нарга Ак Татыр айылына барабыз дагы. Машинасы барлар машина менен ташып алат. Бизге окшоп машинасы журда колдо ташыйбыз. Күндүзү телевизор сайып мультик көрөттөр. Анан кечкисин тазелем болуп калат. Азайып кетет. Анан телевизордо өчүрүп ушу свет жарык болсо балдардын сабагына деп ошентип отурабыз азырынча. Анан трансформатор коет деп деди, билбедик азырынча кой элек. Январь ичи коюлат деди. Декабрь ичи азыр жок. Бул маселелерди чечүү боюнча трансформаторлор жана электр чубалгылары алынып келинген. Жергиликтүү кеңештин депутаттары 250 000 сом акча бөлдүргөнүн да айтышууда. Бирок бүгүнкү күнгө чейин элдин көйгөйү ордунан жылбай турат. Өкмөткө эл барган, арызданып, ушул жердин тургундары, депутаттардан да айтылган. Жыйынтык жок турат ушинтип. Трансформатор коюлбаса суу келбейт бул жерге. Насос коюлуш керек. Трансформаторлорго 2015-жылда сессияда карап 100 000 акча бөлүп бергенбиз. 2016-жылы 150 000 сом бөлүп бергенбиз. Трансформаторлары келген, сым келген, не үчүн иштетпей атат аны билбейм. Айыл өкмөт башчысы бир жуманын ичинде элдин муктаждыктары ишке ашаарын убадалады. Сатылып алынган трансформатор орнотулса эле айылдын суу жана свет маселеси толук чечилерин эл өкүлдөрү да билдиришүүдө. Эстеликтен мурда элдин социалдык көйгөйлөрүн чечүү маанилүү деген жергиликтүү депутаттар айыл өкмөттүн демилгеси учурдун талабы эмес деген пикирди карманышууда. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.